Бардыңыздарга салам, менин атым Ян. Бүгүн биз салчу уйларга жем чөп беребиз. Азыр болсо эки тарапты карап атам, канча жем чөп калыптыр деп. Сол жактагы акырда жем чөбү ашыкча экен, жана аларга 100 килограмм ылдыйраак кылып тамактарын беребиз азыр. Оң жактагы акырга да ошондой көлөмдө беребиз. Биз азыр жем чөп траншеяларына баралы жана трактор менен жем чөп тараткычты иштетели. Азыр достор, трактордун ичинде колумда бириккен рационду карап жатам. Бул жерде бүткүл ингредиенттер жазылган, канча башка, канча кетиш керек экени. Жана бизге көрсөтүп турат канча уй бар, жана канча көлөм кетет ар бир башка. Биз 216 уй багабыз, жана чөп жем тараткычка жем толтурабыз азыр. Ошондо бизге 1390 килограмм керек болот экен. Биз канча килограмм арпа жем кетерин дагы билебиз. Муну жандыралы, эң сонун арпа жемди вагонго толтурдук. Бизде 3 бункер бар. Биринчисинде тазаланган кургак жем, андан кийинкисинде минералдар жана үчүнчүсүндө кызылчанын жому. Азыр ушулардан дагы толтурабыз вагондун ичине. Андан кийин силос траншеялар жакка барабыз. Азыр мен түрткүчтү айдаганы келдим, жана түрткүчтүн ичине анча-мынча кальций жана башка примикстерди салам. Ошондо булар акыркы кошулмалар вагондун ичине төгөбүз азыр. Анан кукурузанын силасын төкмөкчүбүз. Вагондун ичин кукурузанын силасы менен толтурууда эң маанилүү нерсе сапаттуу, муздак, көгөрүп, ысып кетпеген силасты жүктөө. Эгерде бул силас бир нече күндө калып калса, ачык, алдыдан ысый баштайт жана бузулуп кетет. Мындай силас менен уйларыбызды тамактандырбайбыз, себеби сүт берүүсү түшөт жана сүттүн сапаты кетет. Ошондуктан биз буга жакшы көңүл бурабыз.
Азыр бул аралашып жатат. Биз 15 мүнөттөй убакыт беребиз аралашканга. Ичине азыр суу куюлуп жатат автоматтуу түрдө. Бул жерде негизи эски чөп жемдер турат. Азыр буларды сыртка чыгарып салабыз кичинекей түрткүч менен. Мага жагат ушуну тазалаган. Бир нече күндөн кийин бул азыктар көгөрүп кетет, сапаты начарлап жана уйлардын түшүмдүүлүгүнө таасир берет. Ошол үчүн күн сайын калып калган азыктарды тазалап турам. Эң сонун таптаза болуп калды, эми азыр вагонду айдап кирейин. Достор, уйлардын курсактары дыңкыйды жана бул видеонун аягы. Эгерде сиздерге жакса, бармакты өдө кнопкасын басыңыздар, каналга катталыңыздар. Кийинки видеолорго чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Которуп жана үн менен коштогон Мен Фермер каналы.